Салам достор, бүгүнкү күндө мага келген кардарлардын 90% үй бүлөлүк көйгөй деп айтсам, мен калп айтканда болбойм, жаңылганда болбойм да. Анан бул нерсе мени аябай өкүндүрөт. Ушул жөнүндө ой жүгүртүп, мындай бир бүтүм чыгарып атам да. Эмне үчүн бизде үй бүлөлөрдө ушунчалык көйгөй жана эң өкүнүчтүүсү мындай каттар көп келет да. Биз күйөөм экөөбүз бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз. Бирок туугандар, биз күйөөм экөөбүз бири-бирибизди аябай сагынып атабыз, бирок ата-энелер. Күйөөм экөөбүз бири-бирибизди аябай сүйөбүз, бирок акча. Карасаңыздар, башкача айтканда, жубайлардын ортосундагы сүйүүдөн, мындайча айтканда күнүмдүк бир быт деп коет го орусча, бир түйшүк деп айткым келип атат да, күнүмдүк түйшүк жогору туруп калат дагы, анан жубайларды ажырымга салганы албетте өкүнүчтүү. Бул үчүн качан үй бүлө бекем болот? Бирок деген нерсе качан болбойт. Качан үй бүлө мындай кабыл алса да, 2 жаш үйлөндүбү? Демек, үйлөнгөндөн кийин алар өзүнчө көз карандысыз, ушуга мындай басым койгум келет да. Көз карандысыз чакан, балалуу боло электе чакан мамлекет пайда болду. Ушундай элестетсеңиз. Ал чакан мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары, өзүнүн салттары, өздөрүнүн бир келишимдери, өздөрүнүн тартиптери болмоюнча, ал үй бүлө пайдалуу жок үй бүлө. Аны каалаган адам кирип туруп, өзүнүн тартибин киргизип кетет. Каалаган адам кирип туруп, каалагандай калчап кетет да. Анан баягы жубайлар бирок деп кала берет да. Кече бир нерсени эстеп кеттим. Жакында эле менин абдан жакын сиңдим турмуш курду. Анан бизди кечкисин биз менен бир жака барып келейин дегенде жолдошу айтып калды да. Мени жолдошунан суранып атат, мени жибересиңби? Десем, 2 кайнэжем турса, кантип жибербей коем? Барып кел эми деп атат. Анан мен ошол жерден токто. Эгер сен азыр жибербейм десең, сенин чечимиң 2 чоң кайнэже турса да, сенин чечимиң боюнча болушу керек. Анткени үй бүлөдө баягы акыркы сөздү сүйлөп, акыркы чекитти кое турганга татыктуу деп айткым келет да. Татыктуу эркектин сөзү акыркы чечим болушу керек да. Мен бул жерден мындай аялдын укугун же болбосо аялдын бир сезимдерин баскым келбейт. Бул жерде билесиздерби, үй бүлөнүн башчысы эркек деп айтканда, биз көп учурда мындай чалкалап креслого отуруп алып, уй деп кыйкырып аткан эркекти элестетпеңиздер. Жакшы лидер, жакшы башчы бул кызмат кылган адам да. Бул өзүн, башкача айтканда, өзүнүн жакында эле бир сонун сөз уктум эле. Лидер жөнүндө видеодон кесесиңер ушу жерден азыр. Үй бүлөнүн эмеси кызыкчылыгы. В первую очередь. Башчынын эң бир сонун белгиси ал үчүн үй бүлөнүн кызыкчылыгы. Башкача айтканда, аялынын кызыкчылыгы, балдарынын кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Карасаңыз, биринчи орунда турат. Бизде көптөгөн мырзалардын кечирип койгула катып дейсе, бирок кемчилигиңер, силер үй бүлөнүн кызыкчылыгын четке жылдырып туруп, башка адамдардын кызыкчылыгын коюп коесуздар. Муну моюнга алыш керек. Ата-эненин кызыкчылыгын, мен бул менен дагы да кайталап айтам. Ата-энени сыйлаба деген жокмун. Бирок кээде ата-энелерди да ката кетиребиз. Кээде деги эле адам баласы мага жакшы болсо, мага эле болсо, мени эле аяп турушса, мен эле кылбасам, биз негизи баарыбыз эле эгоист келебиз да. Ата-эне болобу, кичинекей болобу, чоң болобу, керек болсо кички балдар дагы, улуу муун дагы эгоист, өзүмчүл келебиз. Ошондуктан мен айтат элем, сиз чыныгы эркек, чыныгы башчы болсоңуз, анда үй бүлөңүздүн кызыкчылыгы биринчи орунда турушу керек. Анан ошондо гана үй бүлөңүздө көптөгөн өзүңөрдүн чаккан мамлекетиңерде өзүңөрдүн салттарыңарды түптөгүлө. Мисалы, бир мисал келтире кетсем, биздин үй бүлөдө эч качан элементардуу сөгүнгөн сөздөрдү сүйлөгөнгө болбойт. Анткени бул биздин табиятыбызга каршы нерсе. Мага бир нерсе жакты. Өспүрүм бала апасы менен бир талашка түшүп кетет. Алардын талашы
өспүрүм баланын сүйүктүү ырларынын сөздөрү абдан сөгүнгөн, азыр эми ар кандай ырлар чыгып калат, сөгүнгөн сөздөр экен да. Анан ошондо апасы түшүндүрүп атат да. Балам, биздин үй бүлөнүн салты боюнча биздин үй бүлөдө мындай сөздөр бар, ырларды укпайбыз деп чечим чыгарганбыз атаң экөөбүз. Мен түшүнүп атам, сенин азыркы курагыңа ушул ырлар жагып атат. Кел, бирок ушул эле стилде, ушул эле кандай деп коет музыкада, музыканын түрүндө, бирок сөздөрү пайдалуураак тандайбыз. Жүрү, чогуу барып тандап келебиз. Же болбосо кел интернеттен чогуу карап көрөбүз. Анткени адамдын ичине кирген сөз түрдө өзүнүн ишин кылат деп бир кача айтканда апа түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан баласын таптакыр тыйып салбастан альтернатива сунуш кылып атат да. Демек, ал эч качан ал бала тура калып чоң атасына барып даттанып, тайнесине, таятасына барып даттанып, мен тайнем, таятам уга бер деди, силер уруксат бербесеңер койгула деп мындайча айтканда, көптөгөн авторитеттерди колдонгон бала болуп калбайт да. Ата эненин сөзү биздин үй бүлөдө, мисалы биздин жеке үй бүлөдө ата эненин сөзү акыркы чечим. Чоң атасы эмне дейт, чоң энеси эмне дейт, тайне, таятасы эмес, биздин ата эненин сөзү. Ошондуктан мен айтат элем, силердин үй бүлөңөр бекем болуш үчүн, силердин үй бүлөнү эч ким талкалабаш үчүн, силердин үй бүлөндө эч ким бир карамышыктар аралап кетпеш үчүн, кыскасы үй бүлөңөрдөгү бакубаттыкты эч ким бузбаш үчүн өзүңөрдүн салттарыңарды түзгүлө. Жана ошол нерседе дайыма туруктуу болгула, жана ошол нерсенин бузулушуна жол бербегиле. Ошондо бала өзүн коопсуз сезет, ошондо бала кыйналбайт да, кайсы туура эмес, эмне кылсам болот, эмне кылбасам болот, мындай баш айланып калбайт. Ошондуктан мен чакырат элем, бүгүнкү күндө жубайлар чогуу чай үстүндө отуруп алып, жакшы маанайда отуруп алып туруп, кагазга жазылбаса дагы мындай ооз эки жүзүндө өзүңөрдүн бекем пайдубалдарыңарды түптөп алсаңыздар.